Ырапсыз той. Жалалабадтык жаш жубайлар үйлөнүү тоюна жетим жана майып балдарды чакырды. Жалалабад шаарынын 21 жаштагы тургуну Рахматулло Сейдахматов өзгөчө үйлөнүү үлпөт той өткөрдү. Ал тойго шаардагы Ак жол реабилитациялык борборунда тарбияланып жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген, багар көрөрү жок балдарды конокко чакырган. Рахматулло Сейдахматов ал сүйүктүүсү 19 жаштагы Мунира Алимкуловага баш кошуп, алар 2018 жылдын 25 октябрында үлпөт той өткөрүшкөн. Тойду пландап жатканда ата-энеме жана жакындарыма бул жакшылыкка балдар үйүндөгү жетим балдарды чакырууну сунуштадым. Алар каршы болушкан жок, тескеринче сүйүнүшүп менин колдоого алышты. Тоюбузду Жалалабад шаарындагы ресторандардын биринде өткөрдүк. Аны белгилүү ырчы жана тамада Эмиль Балтагулов жубайы экөө алып барды. Тойго ата-энем 10го жакын бир туугандарыбызды, жубайымдын жакындарын, досторум жана балдар үйүндө тарбияланып жаткан 30дан ашык бала. Алардын тарбиячылары болуп, жалпы 120дай адам күбө болушту. Кичинекей балдарды мага айткан өзгөчө каалоо тилектери жүрөгүмдө калды десем болот. Балдарга атайын оюн зооктор уюштурулуп, аларга даярдалган белектер тапшырылды, дейт Рахматулло. Анын айтымында ал 4 жылдан бери балдар үйүнө барып, аларга белектерин берип келет. Мен дин тууралуу китептерди көп окугандыктан андагы жазылган сөздөрдөн көп таасирленем. Жетим балдарга жардам берүү чоң сооп болуп саналат экен. Рахматулло Сейдахматов учурда 4-курстун студенти. Ал Жалалабад мамлекеттик университетинин педагогикалык жана маалымат технологиялары факультетинде программист адистиги боюнча окуйт. Тойдон кийин ал жубайы менен балдар үйүнө барышып, аларга мөмө жемиштерди беришкен.